Жазгүл Адырбекова жана Айжан Матиевага жооп берип коеюн. Жаштарга кайрылгым келет. Биринчи кезекте күнөөнү өзүңөрдөн карап көргүлө. Чарчадым деп эч качан айтпагыла. Өзүңөрдүн тагдырыңарды аныктагыла. Мамлекеттик кызматта иштейсиңерби же жеке ишкерлик чөйрөдө болосуңарбы? Эгерде мамлекеттик кызматта иштейм десеңер, анда тууганчылыкты, байлыкты максат кылбагыла. Анткени мамлекет биринчи орунда болуш керек. Эгерде өзүңөрдүн турмушуңарды чыңдап, бай болгуңар келсе, анда ишкердикти тандагыла. Билим, тажрыйба, адамдык жана капиталдык ресурстарды өнүктүргүлө. Тил үйрөнгүлө. Эгерде тил билсеңер, көчөдө калбайсыңар. Сиздер үчүн жаңы дүйнө ачылат, жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Ошондо фундаментиңер бекем болот. Үй бүлө күтөсүңөр, балалуу болосуңар, жашооңор жакшы нукка өзгөрөт. Келечегиңер өзүңөрдүн колуңарда. Баарыңарга ийгилик каалайм.